Салам достор, биз бүгүн силер менен сөз тууралуу, аларды пайдалануу тууралуу же одоно орой сөздөрдү сылык формага алмаштырып айтуу тууралуу кеп кылабыз. Даяр болсоңор, кеттик. Деги эле сөз бул адам баласынын акыл эсинин, билим деңгээлинин, тарбия маданиятынын, жан дүйнө байлыгынын чагылышы, көрсөткүчү, анын сырткы формасы. Эгер кимдир бирөө менен биринчи ирет көрүшүп жаткан болсоң, албетте аз ирмемге, кыска ирмемге сенин сырткы келбетиң, сырткы көрүнүшүң алдыңкы планда турат. Бирок сен сүйлөй баштаган учурдан тартып, сырткы көрүнүшүң көздөн кайын болот, жок болот. Эгерде сенин сөзүң жагымдуу, таасирдүү, көңүл көтөрө турган, жүрөккө жакын, жан дүйнөнү жылыта турган, өзгөчө нур бере турган сөздөр болсо, демек сен эң алдыңкы орунда болосуң. Эгер тескерисинче болсо, албетте сен алтындан кийим кийсең дагы адамдардын катарында тура албай калууң мүмкүн. Бул турган иш. Эгерде сөздөрүң таасирдүү болсо, сен ылайга оонап чыккан болсоң дагы бийиксиң. Мына биз бүгүн ушундай сөз тууралуу кеп кылабыз. Албетте, биздин эне тилибизде адамдарды каралаган, жамандаган, абийирине шек келтирген, уят кылган, ыңгайсыз, оңтойсуз абалга калтырган сөздөр бар. Албетте аларды билүү, үйрөнүү зарыл эмес. Илимий терминде аларды вульгардык сөздөр деп айтабыз, вульгаризмдер деп коебуз. Бирок ошол эле учурда вульгаризм эмес, андай жаман сөздөрдүн катарына кирбейт. Бирок уккан кулакка бир аз ыңгайсыз угулган, айткан адамды дагы, уккан адамды дагы ыңгайсыз абалга калтырган, айрым учурда көңүлүңдү, жүрөгүңдү ооруткан сөздөр бар. Биздин максат мына ошолорду жумшак кылып, жумшак формада жеткирүүнүн жолдорун үйрөнүү, түшүнүү. Тактап айтканда, андай вирус сөздөргө антивирустарды коюу же тикенектин ордуна гүл өстүрүү дегенди сөз кылабыз. Анда токтолбостон дароо мисалдар менен баштай берели. Мына бир ата өзүнүн бойго жеткен уулуна айтып жатат. Балам, мына чоңойдуң. Эми катын алышың керек. Же болбосо, о, Ишмат, жүр тойго. Ташмат кызын эрге берип атыптыр. Же болбосо, жүр бата кылып келели. Паланча өлүп калыптыр. Же болбосо, о, жеңе, семирип кеткенсизби? Же болбосо, мунун көзү көр. Байкадыңарбы? Бул жерде жогоруда айтылган сүйлөмдөрдүн бардыгы уккан адамга дагы, айткан адамга дагы ыңгайсыз. Башкаларга билбейм, мен үчүн мындай сөздөрдү айтуу муз ашууну жылаңайдап ашканга барабар. Менче силерге дагы ошондой болсо керек. Албетте беш кол тең эмес. Эми жогорудагы вирустарга каршы антивирустарды даярдайбыз. Тактап айтканда, ар бирин башка сөздөр менен алмаштырабыз. Катын алуу дегенге каршы ишенимдүү бир нече жоокер жумшайбыз. Үйлөнүү, үй бүлө куруу, үй бүлө күтүү, турмуш куруу. Эгер дагы башка варианттарды билсеңер, албетте башка варианттары бар. Аны комментарийлерге жазып бөлүшсөңөр болот. Эми мынакей катын алуу деген сөздүн ордун алмаштырабыз. Балам, чоңойдуң. Эми үй бүлө курушуң керек. Албетте айырма асман менен тоодой. Кийинкиге
эрге берүү дегенге турмушка узатуу, кыз берүү дегендерди чыгаралы да ордун алмаштырабыз. Паланча кызын турмушка узатып жатыптыр. Демек, эми баары жайына түштү окшойт. Кызын эрге берип атыптыр дегенге караганда турмушка узатып жатыптыр же кыз берип жатыптыр. Айырмасы асман менен тоодай. Бир эле маани, бирок ортосундагы чек араны куралсыз көз менен да көрүүгө мүмкүн. Кийинкиси өлдү деген сөздү төмөнкүлөр менен алмаштырабыз. Көз жумду, акыркы сапарына аттанды, ичер суузу түгөндү, көрөр күнү бүтүптүр, бул дүйнө менен коштошуптур, чын дүйнөгө узаптыр. Мына өлдү деген сөздү бир нече сөздөр менен, сөз айкаштары менен алмаштырдык. Албетте, мындан да арбын, мындан да көп. Мен болгону биз көп байланганын гана бердим. Паланча өлүптүр дегенден көрө, өлүп калыптыр деген сөздөн көрө, бул дүйнө менен коштошуптур, актыкка моюн сыныптыр, ичер суузу түгөнүптүр, көз жумуптур. Албетте, бул жакшы кабар эмес, бирок өлүп калыптыр дегенге караганда несі болса дагы адамдын психологиясына терс таасир этпей турган сөздөр. Кийинкиси болбосо, жеңе семирип кеткенсизби дегенге караганда, жеңе бир аз толуп калгансыз го, бир аз толуп калгансызбы? Айырма бар. Көзү көр дегенге караганда, көзү азиз. Экөө бир эле маанини билдирет, бирок айырмасы асман менен жердей. Демек, достор, мына биздин тилибиздеги ушундай орой, одоно, жагымсыз, ыңгайсыз сөздөрдү сылык сөздөр менен алмаштырып айтуу бул эвфемизмдердин милдети. Эвфемизмдер. Демек, жыйынтык. Жүрөктөрдү оорутпай, көңүлдөрдү сыздатпай, жаман сөздөрдү айтпай, дайыма жагымдуу сөздөрдү, эвфемизмдерди пайдаланып, жашоону, сүйлөгөндү үйрөнөлү. Кийинки сабакка чейин сак, саламат болгула.